Качан келесиз деди. Ыйлады да. Денесинде көгала, башы жарык. Ташиев айланан камчыбек бизге жардам берип, бизге окшогон бечаранын балаларын өлтүрүп туруп колубузга салып берди. Саламатсыздарбы, урматтуу Репортер КЖ YouTube каналынын көрөрмандары. Сиз Эл үнү программасын көрүп жатасыз. Мен атым Адлет Эркинбек уулу. Эске сала кетсек, Жалал Абад облусунда армияда кызмат өтөп жаткан жаш жоокер асынган абалда табылган. Биз азыр Кочкор районундабыз. Анда эмесе ата-энеси жана жакындары эмне сиздер менен чогуу калды. Ага 16 күнү эртең менен угузушту. Мен баргычакты скрытие кылып коюшкан. Эч кимсе жооп берген жок. Эч кимсе эч кандай бүт бар тең унчукпайт, баары тең эле билбейбиз дейт. Прокуратура чечет деп койду. Военный прокуратура чечет деди. Военный прокуратурасы түнү менен келген жок. Моргтун ключун берип коюшту. Мен баргычак эле скрытие кылып баламды чүпүрөк уруп даярдап коюшту. Ошо ыйлап сыктап келдим. Түнү менен моргдун алдында отурдум. Берген жок. Ключту берип коюшту, кааласаң алып кете бер деп. Баламдын мүнөзү жумшак, ак көңүл, эч кандай кишиге зыяны жок болчу. Мушташып көргөн эмес. Мушташкан эмес, мушташып көргөн эмес. Мушташканды билчү эмес. Марттын 23-үндө кеткен. Бишкектин департаментине. Аяктан 1 айдан кийин эмеге кетти. Жалал Абадка кетти. Апрелде кетти. Апрелде кеткен, ошол боюнча мына 3 ай болуп атат. 3 айдан кийин баламдын сөөгүн беришти мага. Бул өзү асынып өлдү деп атышат, өзү асынып өлгөн жок. Денесинин баары көгала, кабыргасы сынган, башы жарылган. Радист болуп иштеп аткан экен ошол жерде. Ошол боюнча эле ошол жерде калам контракт менен. Үйлүү болом, жайлуу болом, үйлөнөм деген. Ама үйлүү болсом алып кетем сизди деп 12 күнү эле сүйлөшкөнбүз. Жакшынакай эле. 12 күнү чалганда келесизби мама деди. Азыр эмес, суббота, воскресеньяга туралап барайын дедим. Ошо менен мен барганга чейин балам өлтүрүп коюшту. Мына кандайсыз, жакшысызбы? Качан келесиз деди. Мени чакырды. Настроениясы жок болчу. Ыйлады да. Ыйлады? Жок, эчтеке айткан жок мага. Качан келесиз деди, болду. Мен эчтеке. Аңча эле телефондун зарядкасы өчүп калды. Кайра чалсам кайра байланыша алган жок. Баламдын сөөгү мынакей азыр тартып алсаңар, азыр да көргөзөм. Денесинде көгала, башы жарык. Баламдын кол жазмасына окшошпойт аны. Ал катта бир баланын фамилиясы айтылган. Ошол бала мени кыйначу, урчу, сокчу. Мени кечирип койгула, менин апаман кечирим сурап койгула деген эле жазуу. Прокуратура деген ровдусу дагы, Базар Коргондун милициясы дагы бүт баары мени жөн элечи мындай. Эме кылган жок. Киши катары көргөн жок, балаңды алып кете бер деди. Эртең менен прокуратура келгенинде сурасам, прокуратура келген маалда берки тергөөчүсү, жанагы эмелердин баары эч кимиси жок, качып кетишти, эч кимисин таппай калып. Скрытияны мен жок кылып коюшкан. Ошондон эчтеке эме чыккан жок мага. Жыйынтык акты жок. Эмнеге союлду, каягы эмне болду деген эмелер жок. Экспертиза 1 айдан кийин чыгат дейт. 1 айга чейин кандай чечим болуп кетет ким билет. Мага үй алып берем деген, мама экөөбүз жашайбыз деген. Биртке чыдап турчу, мама кайгырбай тур деген. Андай тилеги орундалган жок мага, өлтүрүп коюшту. Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичке айтат элем, ушул тергөөнү таза иликтеп, баламды ким колдуу болгонун аныктап берсеңер, анан эксперттери таза чыгып, туура аныктап беришсе, мындай адилеттүүлүк кылып. Мен баламды кайтара албайм, бирок ошону ким эмне кылганын аныктап беришсе. Жөн эле бир бала, балким мен ал балага да ишенген жокмун. Ал баланы жөн эле
бөлөк бирөөлөр эле тиги баланын атын жаздырып эле тигини камап коюшту. Бул жерде балким да бөлөк бирдемелери бар. Мен түшүнбөйм, ишенилбей атам. Камера жок экен кабинетинде, начальниктин кабинетинде камера жок экен. Жана неме коридордо бар экен. Анан кабинетке кирип бараткандагысын көрөт экен. А кабинеттин ичинде 2 комната экен. 2 комнатанын жок десе бирөөсүндө камера болуш керек болчу да. Эч кандай камера жок. Моргтун ачкычын болсо колума берип коюшкан. Өлгөндүгү тууралуу справка берип коюшту. Анын ичинде самоубийство деген жазуу бар экен. Жылы күнү жазылыптыр, бирок кайсы саатта өлгөнү мындай эмелери жок. Анан ошол кагазды берди дагы, эмени берип коюшту, моргтун ключун берип коюшту. Кааласаңыз алып кетиңиз. Кааласаңыз алып кетиңиз деди. Анан айлам кеткенде айтып, мен баламды кайра артка кайтарып ала албайм, бирок эми ушул алыс жолдон баламдын сөөгүн кескилеп салыптырсыңар, ушуну ысыкка чиритпей алып кетейин, бир самолет бергилечи десем, солдаттары мынакей анакей деп туруп, убакытты өткөрүп туруп жок экен деп коюшту. Андан кийин качан 9:30 кийин прокурор келди. Губернатордун өкүлү келди, телевидение келди. Андан кийин анан кыймылдап башташты. Ага чейин мен моргтун алдында жалгыз отурдум. Сиңдим отурду, анан частагылар. Ага чейин жанагы департаменттен кеткен неме мага эчтеке айткан эмес. Көрсө ал барганда, мен барганда ошол тууралап, документтерди тууралап, мен баламдын ар жак бер жагын карап күтүп туруш керек болчу экен. Ал мага эчтеке айткан эмес, эчтеке деген эмес. Ал элге жалган маалымат берип атат. Кийинен кыйналып жүрүп чоңойтуга мен да энеси болом. Анан эми чоңоюп алып туруп ага деген солдатка жакшы болушуң керек. Окууну жакшы көрүшүң керек. Анан улап окушуң керек десем, анан солдатка барган. Ооруп калса да дарыланып алып туруп кайра барган. Анан контрактка суранайынбы, балага калайын. Контракттын акчасы жакшы экен. Анан ушул жерде калайын деп. Мамамды ушинтип эле багайын, бөбөктөрүм багам деп отурган. Анан эми тилегим бүтүп калбадыбы. Бул качкан деле эмес, бул качмак түгүл, балдардай болуп барам деп талпынып жүргөн бала болчу. Ушундай акыл эстүү боорукер бала болгон, же өлөр бала ушинтип калабы билбейм. Кандай кыйналып жүрүп чоңойттум эле анан ушинтип калып атпайбы. Эми жана ачкычты бергенде бугум өлүп калсам деп болот. Балдарым кантип багат элем билбейм. Темирбеков Темирлансыңбы деди, ооба дедим. Десем Темирбеков Байман өлүп калды деп чалды. Кайра чалсам ал номер албай койду, вообще албай койду. Андан кийин эле анын артасынан 1 минут разница. Кайра бир бөлөк номер чалды. Темирбеков Темирлансыңбы деди, ооба десем, Темирбеков Баймандын бир тууган агасысың дейт, ооба десем, кайтыш болуп кетти деди ал. Кайтыш болуп кетти деди. Анан силер кимсиңер десем, мен психологмун деди да, телефонду өчүрүп койду. Кайра чалсам, кайра чалганда албай койду ошо телефонду. Ошо менен мен өзүмдүн иштеримен жүрүп, бияктан маамдарга чалып, булар келгиче күтүп, ошо менен Жалалатка чыктык. Жалалатка барганга чейин чалып бардым. Телефонду албай коюшту. Жалалатка кирип бардык. Батальонуна кирсек, батальондо эчтеке жок, сөөк жок экен. Кана сөөк десек, моргто дейт. Ким алып кетти десек, прокурор алып кетти деди. Прокуратура келип алып кетти деди. Ошондо ал моргко барып сойгонго ким уруксат берди десек, прокуратура уруксат берди. Прокурор өзүнүн керт башы менен жооп берем деди деп айтты. Ага чейин алар келгенге чейин биз моргтун ключун эме көтөрүп келди бизге, департаменттин сотрудниктеринен көтөрүп келди. Кааласаңар өлүктү алып кетип берип. Именно ошол Баймандын командирлеринен болуп атат бул. Баймандын командирлеринен болуп атат. Алып келип берип атат. Бул жерде менин билишимче бул жерде прокурор да замешан, и мунун командирлери да замешан да бул жерде. А Бишкектен келген командир айтып атат, деменин зам начальник департаменттин представителинин замы келип, мен азыр киргизип өлүктү көргөздүм, мына байке көр өзүң деп. Көргөзсөм ал өлүктү көрүп туруп өзү айтып атат. Буягы сынык экен, буягы көк бала экен. Булар акмак турбайбы дейт. Жанагы жерде турганда прокурор чакырсак, ал прокурор деген мен уктуп атам, эс алып атам, мен азыр бара албайм деп койду. Чалдыңыз. Биз чалдырдык ошол жерде. Чалдырдым. Ошентип айтып койду. Следовательге чалдырсак, ошо жанагы Мейирбек деген следователь болсо, ал телефонун албай койду деди. Старший следователь жооп берди дейт. Тил кат жазып берип, сөөктү алып кете берсин деп коюптур. Эртең менен келгенде ошонун баары чогулду. Прокурор келгенге чейин следователь келди, старший биринчи. Старшийна сен ушундай дедиңби, ошол чындыкпы десек, жок мен антип айткан эмесмин деди. Мойнуна албайт. Мейирбек келгенде ага неме кылсак, мен эми
жумуштан кийин уктайм, мен салам, мен эмнеге кайра келип мен кечинде иштешим керек дейт. Бөлөк суроого жооп берген жок, качып кайпактап качып эле биздин жаныбызга вообще жолобой койду. Андан кийин прокурор келди, саат 8-ден өтүп келди окшойт. 8-ден өтүп 9-дарга жакын келди. Прокурор келгенден кийин эле бүт прокуратурага шылтоо аткан. Ким уруксат бергенин, ким алып келип сойгонун баардыгын бүт прокурор өзүм жооп берем деди деп айтышкан. Прокурор келгенде мен ошол суроону берсем, прокурор айтты, мага эч ким айткан эмес, мен андай указ берген эмесмин, мен андай указание кылган эмесмин деп жооп берди. Ким айтты дегенде мен айткан кишинин алдына алып келип коюп бердим. Мындагы коюп берсем, ал каратып туруп мойнуна албай койду. Бирок видеолор бар. Запистер бар. Байман өлө турган бала эмес болчу, потому что мунун командирлери өзлөрү айтып атат. Шустрый бала болчу дейт. Мен мындан деген, мен майга барганда взводуна жолугуп, замкомбатына жолугуп буга кандай бала экен деп, нүйерин көрүп, нүйеринде бүт жазылат, психологический бала кандай экен жазылат. Мен ошонусун көрүп, калса болобу, калбаса болбойбу. Эгер психологически слабый баягы суицидке бара турган баланы жазат булар. Кайсы кызматка жарайт, кайсы кызматка жарабайт. Ошондо мен анда Бишкекке котортуп, мен тааныш болсо дагы котортуп алмакмын, анда өлбөйт болчу бул балачы. Булар уруп эле өлтүрүп алган, ошол уруп эле өлтүрүп алып. Жанагы мойнуна асылган жипти эле паровойго байлаганда мойнуна байланган жетпейт алчы. Булар айтып атат, жанагы курду деген паровойго өткөрүп, өзүн бири-биринин башына коюп эле, кольцо жасап эле. Кольцого мойнун коюп алган дейт. Кольцого мойнун коюп алганда адам өлүп баратканда жан керек да. Түшүп кетмек ал. Ал еще мына жерине эле илинмек. Ал жиптин изи миягында болуп атат. Бул жерде болуп атат. Ал байланган жип же тартылган жип да. Булар асып койгон. Самолет сурадык. Берилген жок. Эме деп койду. Бизде деген ич арада деген жанагындай борт двести деген жок деди. Андай жок деп койду. Мен департаменттин представительный номерин алып аяка чалдырсам, аяк албай койду. Замы алып жооп берди, ал айтты. Кайсы бир фирманы айтып, ошону мен азыр 1 саатта тактап берем деди. 1 саат макул байке, 1 саат күтөйүн дедим. 1 сааттан телефон алган жок, жооп берген жок. Ошо менен алда калды. Кийин губернатор келди, ГКМБдан келди. Алар дагы бир аракет кылды. Уже рейс жок болуп калды ал моментте, уже рейс жок. Рейс болгондо алар чечмек го деп ойлоп атам. Болбой калды, анан айла жок жанагы машинанын артына кондиционер иштет, ошо менен келдик. ГКМдин сотрудниктери эмеден туннелди ачтырып берди. Через туннель келдик, через казарма. Бул жерде жашырылган бир нерсе бар. Муну офицерлер өзүлөрү деле билет булар өзү. Мисалы комбат мен эртең менен 6-ларга жакын уктум деп атат. Начальник болсо ал мен 6-га 10 мүнөт калганда уктум деп атат. Бирөөсү мен саат 7-де уктум деп атат. Департамент өзүнө доклад 6-дан кийин келди деп атат. Булардын сөзү бири-бирине вообще совпадать этпей атат. Мен менен көп байланышат, менден акча сурачу, мен акча берчүмүн, бирок бирин экин сураганда эмне кыласың десем, мен супку ичем, ау кылам дейт. Мен өзүм ошол жакта служба кылгам. Дедовщина деген нерсе бар ал жерде. Анан мен анча-мынчага чыдап кой дечим, мен Баймангачы өтүп кетет, чыдап кой. 6 айдан кийин ал дембилдериң кетсе, сен өзүң каласың. Акча сураганда мен акча которуп койчумун, постоянно 300 сом, 500 сом, 1000 сом болуп, анын чектери да бар. Магазиндеги эже менен да тааныш болчумун, магазинге акча которуп койчумун, аяктан карыз калчу мисалы. Аяктан эмне алат? Өзүнүн улуу кыргыздарга тамекисин алып берет, коласын алып берет, суусун алып берет. Чтоб ал таяк жебесин, ошол жакта балдарынан кемсинбесин деген максатта мен берчүмүн ошол акчаларды. Барганда уже кепинде жатыптыр бул уже. Союлган бүт. Ачкычты берип койду биздин колубузга. Ключту берип койду, моргтун ключун берип койду. Мен моргтун эшигин ачтым да кайра жаап койдум. Жаап бекитип койдум да ключтун төкө салып койдум. Ошо менен эртең менен эмелер келгенде, следователь келди. Эксперттер келгенден кийин ключту бербей ошол жерде чечишип, такташып туруп анан эксперттердин колуна берип, эксперттер өзүлөрү кирип ачып, жанагын ачып бергенден кийин мен кирип сүрөткө тартып чыктым. Полный эмени, сөйүктү. Ошондо киргенде көрдүм мен жанагы чекеси жарылгандарын, көгалаларын баарын көрдүм. Жанагы эксперт эменин өлүктү алып кетип атканда кагазында эчтеке жок ал жерде. Көгаласы жок, башы жарылганы жок. Ал жерде жазылып атат, денесинде синяк жок, тело таза. Анан баягы операция болгон жеринде мынчалык кичине шрам бар деп жазылып атат. Бул службага чейин бул операция болуп, 6 ай жүрүп, айыгып туруп анан кеткен. Бул контрактта калам деп жүргөн бала болчу. Жалбатка барганда өзүм айдап жүргөн машинамды сүйүнчүлөп баргам, мону калсаң ушул машинаны берем деп. Бул өзү өлө турган бала эмес болчу, суицидке барбайт болчу. Өзүнүн взводныйлары, командирлери ошол нерсени подтверждать этет. Өлө турган бала эмес экенчи.
Бирок бул жерде андан чоңдору, прокурорлору булардын оозун жаап атат да. Неге дегенде айтып атпайбы, Жалал жана эртең менен прокурор келгенде баары качып басып жок болуп кетти. Болгон байкуш жана замкомбаты калды. Замкомбаты бөлөкчө сүйлөп койду дагы, ал дагы сүйлөбөй туруп берип койду.